Достор, азыр Азат байке менен маек кылабыз. Азат байкеде 2 ресторан бар. Аябай жакшы локацияда. Канча жыл болду Азат байке келгениңизге бияка? Саламатсыздар. Келгеним 2 жыл болду. Ечак шаарындамын 2 жылдан бери. 2 жылда 2 кафе. Ошол үчүн мен үчүн эң кызыктуу суроо. Азат байке, Вьетнамда бизнес кылганы жакшы экенби? Жакшы. Эл тарабынан да жакшы, эли жакшы, кичпейли адамдар болот экен. Көмөктөшүп жардам берип турушат. Анан укук коргоо жактарынан да жакшы мамиле кылышат. Баягы сылык сыпат менен ачканга жеңил. Жеңил, Жа уруксаттарды алганы кыйын, жеңилби, Эми биякта 2 түрү бар. Уруксат алганга же партнер вьетнамец болуш керек, же өзүңө фирма регистрациялаш керексиң. Биз экинчи түрү менен колдонуп атабыз, партнер менен иштеп атабыз. Ал канча процентин алыш керек вьетнамец? Эми ал киши бизге арендага берет жерлерин. Биз арендасын убактысы менен төлөп, ошо менен партнерлук жайда аткызабыз да. Жакшы. Вот сиз кайсы мамлекеттерде дагы бизнес кылып көрдүңүз? Буга чейин биринчи мамлекет ушу. Биринчи мамлекет? Мурун эмне иш кылдыңыз анда? Буга чейин көп иш менен алектенгем. Кандай? Бизде өзү өкмөттө иштегенбиз. Да? Дыйкан болдук, малчы болдук. Акыры ошо баягы тилегим бар болчу, өзүм ушундай кухня ачып иштетем дегенчи. Анан ушул жер буйруптур да. Кызык экен, Вьетнам сиздин ишкерлигиңизди мүмкүнчүлүк шанс бериптир да, Ооба. Карасаңыз, даже бизнеске тажрыйбасы жок адам иш жакшы алып барып, уже экинчи ресторан ачат. Экинчи ресторан еще чоң, аябайчы. Мага чоң көрүндү, аябай. Канча бир 100 орун барбы, Ал жак чоңураак. 100 орун, 100 орунга жакын ал жакта. Кыргызстанда өкмөттө эмне иш кылгансыз? Айыл өкмөттө иштегем. 17 жыл айыл өкмөттө иштегем. Кайсы айыл өкмөттө? Ивановка, Ысык Атай айылында, Ивановка айылында. Жакшы. Мен апам Кегетиден, Сыкташтан болот. Кажется, жолдон өтөбүз ошо Ивановка. Билебиз. Жакшы. Биякта бизнес башташ үчүн канча акча керек? Эми ар кандай. Биз бул жакка келгенде минимальный акча менен келдик да. Канча? 10 000 долларбы? 50 000 доллар? Ага жетпейт. 10 000 жетпейби? Мен бияка келгенде ойлогом, мындай эле бир кичинекей эле эме ачам депчи. 4 столик алып иштете берсем, анан көрөм депчи. Анан келгенге жараша баягы буйрук деген болот экен. Бияктан жакшы адамдар менен таанышып калдым келген күнү. Алар көмөктөштү. Сен майдалабай эле сразу чоңураак эле ач деп туруп, арендасын эметип, азайтып, эмес убактысын чоюп 1 жылга чейин почти арендасын төлөткөн жок. 1 жыл төлөткөн жок? Кийин иштеп кетесиң деп алар эме беришти, отсрочка беришти. Да, 1 жыл отсрочка. Жакшы. Бул ресторан аябай татынакай экен. Өтө жакшы. Вот канча турат арендасы биякта? Бул жактыкы 1000 доллар болот. Бирок азыр андай жок уже. Азыр канча? Азыр ошондой эле меники. Бирок эгер жаңы бирөө келсечи. Контракт түзүлгөн ошо. 5 жылга 1000 доллар. Фантастика, Вот азыр бирөө жаңы келсе канча төлөйт? Азыр эми билбейм, азыр 3000 доллардан кем жок. Доллар, Сиз да жакшы маалда келипсиз да, Биз мына 2 жыл болду келгенибизге. Бирок ошондо киши аз болчу. Саламатсызбы? Калайсың? Жакшы. Киши аз болчу, анан мындай поток турист жок болчу да. Спрос жок болчу. Анан бул жакка келгенде да биз да сомнение болдук. Иштеп кетеби, баягы жол жээгинен көрүнбөйт. Кандай болот деп, 2 жылдын ичинде Кудай шүгүр баягы. Кухня жакшы болсо элдер тартылып биздерди таап келе берет экен. Достор, начанга келгиле мындай ресторанга баргыла, Казанок. Караңылар, кыргызча узорлор экен. Ичинде кыргызча оймолор, сүрөттөр бар. Тамактар да өтө дамдуу. Азат байкени издегиле, салам айткыла. Чоң рахмат Азат байке убактыңызга. Ишиңизге ийгилик.